Para деген сөздү көбүнчө 6 класстан көп уккам, мектептен пара алат, же болбосо мындай пара салат деген сыяктуу болот. Параны мен мисалы көбүнчө бирөө-бирөөнө акча берип, жумуштарын бүтпөгөн жумуштарын бүтүрүп, мисалы. Бирок пара эч качан жакшылык алып келбеrin билем, мектептен эле көп түшүндүрүп берген. Пара берүү бул кете берсе анда биздин Кыргызстан эч оңолбойт да. Ушинтип эле ачкачылыкта, кымбатчылыкта жүрө беребиз. Паракорчулук деген сөздү бул кичинекей кезибизден бери көп эле угуп келебиз. Эми бул эч кандай аныктамасы жок эле түшүнөбүз да, бул кичинекей кезден бери бул сөздүчү. Бирок бул эң эле өкүнүчтүүсү бул коррупция биздин коомдо азыр кеңири жайылып кетти да бул нерсе. Ал эмес жакын досторубуздан, туугандарыбыздан деле кандайдыр бир окууга өтөрдө болобу, же ишке орношоордо болобу, сөзсүз түрдө ушундай пара берип жаткандыгын көп эле угуп жүрөм мен. Бул нерсе абдан өкүндүрөт. Анткени паранын аркасынан ошондой сапатсыз билимдерди алып жатабыз, акча менен окууну бүтүрүп, ошондой болуп атат. Пара берип эле билими төмөн болсо дагы жумуштарга отуруп алып атышат. Бул нерсе чындыгында өкүндүрөт. Жаш курактары 20-га толо элек болсо да, жаштардын паракорчулук туурасында уккан көргөндөрү арбын. Бул аталган илдеттин коомдо тамырын терең жайганынан кабар берет. Эң башкы нерсе паракорчулук деген бул ыплас көрүнүшкө карата күрөш уланып жатат. Жана натыйжалар жок эмес. Жаңы жылдан баштап билим деген системага өтүп атабыз. Ал жерде катышуу дагы, студенттердин катышуусу дагы кадимкидей көзөмөлдөнүү мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалы электрондук журнал, бул жаңылык деле болбой калды. Электрондук журнал деген мектептерге, бала акчаларга чейин кирип атат. Мына биз быйыл ошону дагы ишке ашырып атабыз. Билим системасынын ичинде электрондук журнал дагы бар. Ал жерде күнүнкү сабакка келгени кадимкидей катталып, фиксация болуп, көзөмөлгө мүмкүнчүлүк болот дагы. Ошол эле учурда күнүнкү баасы күнүнө коюлуп, анын окуусу дагы көзөмөлдөнөт да, жетишүүсү дагычы. Ар бир күnkү баасы коюлуш керек. Себеби бүгүнкү сабакка баа койбой калып, эртең кое албайт. Эртеңки числото ошого. Демек, мугалим бүгүнкү күндүн баасын бүгүн коюшу керек да, сабагында. Ошону менен сессияда жыйынтык баа ошол топтогон бааларынын натыйжасында эле, негизинде эле жакшынакай өсүп чыгып калат да. Мына ушундай аракеттер көрүлүп атат. 9 декабрь эл аралык коррупцияга каршы күрөшүү күнү. Бул күнгө карата Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңешинин Нарын облусундагы аймактык өкүлчүлүгү Нарын шаарында тегерек стол отурумун уюштурушту. Иш-чара билимдүү жаштар коррупцияга каршы деп аталды. Отурумга президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгү, Нарын облустук прокуратурасы, облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги жаштар менен аталган темада кеңири пикир алмашышты. Алар өз кезегинде келечек ээлерин бул ыплас көрүнүш менен элдешкис күрөш жүргүзүүгө чакырышты. Коррупция бул кандай? Бул эки адамдын ортосундагы эле болгон мамиле, баягы контакт деп айтсак болот. Бул көбүнчө коррупциялар бул мамлекеттик кызматкерлердин арасында көп кездешет албетте. Эми азыр ошол жерде өзүңүздөр көргөндөй чоң суроолор болду, талкуулар болду. Бирок ошо коррупцияга күрөшүү бүгүнкү күндө мен өзүбүздүн системада айтып келсек, бизде да көп мындай алга иштерди жасап атабыз. Мына жана бирдиктүү терезе деген өзү да бул ошо биздин кызматкер менен ошо элдин ортосундагы баягы контакт, байланыш жок үзүгүс дегендей мамиле менен иш алып баруу. Жана ошондой эле майы кызматкерлери да ошол жерде ошондой болуп атат. Баягы айып пулдардын, баягы протоколдордун бүт номери менен анын бардыгы көзөмөл бул прокуратура тарабынан болуп турат. Ал эми мен ойлойм, бул коррупцияны жоюш үчүн көбүнчө бул сервистик тейлөөлөрдү көбөйтүшүбүз керек. Маалымат үчүн айта кетсек, 2021 жылдын 9 айында прокуратура органдары 412 укук бузуу аныкташкан. Аларды четтетүүгө 309 прокурордук актылар келтирилип, жыйынтыгында 9 миллион сомдон ашуун каражат мамлекет казынасына кайтарылган. 83 учурга кылмыш иштери козголгон. Эң көпчүлүгүн бул жер маселеси боюнча кызмат адамдары мыйзамсыз жерлерди берип койгон, жерлерди жарандарга турак жай салганга же айыл чарба өсүмдүктөрдү өстүрүүгө берилген жерлер мыйзамсыз берилген учурлар болгон. Андан кийинкиси бул тендер, мамлекеттик сатып алуулар боюнча жүргүзүүдө ушул мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам талаптарын бузуу менен кандайдыр бир адамга артыкчылык табуу максатында мыйзам бузууларды
алып келген. Кеңештин төрагасы президент өзү. Биздин жобого ылайык кварталына бир жолу президент өзү ушул жыйын өткөрөт экен да. Анан ал кеңеште мүчө болуп 44 адам кирген. 44 адам бардык тармактын өкүлдөрү. Анан ошондой эле катчылык бар. Катчылык бул рабочий орган, жумуш кылуучу органы, ошол эменен кеңештин ошол катчылыктын 7 областта өкүлдөрү барбыз. Андан тышкары райондордо өкүлдөрү барбыз да. Анан ошол жердеги ушул негизги максатыбыз биздеки түзүлгөнү ошол аймактардагы Кыргызстандагы инвестициялык климатты жакшыртуу. Коррупция деген нерсе бизде мектеп эмес, үйлөрдөн башталып атат. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши бул күнкүдөй иш-чараларды өлкөнүн бардык аймагында уюштуруп жатышат. Жана иш-чарага бир гана жаштар эмес, ишкерлер, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, мугалимдер дагы тартылмакчы. Лариса Калдыбаева, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдеми.